Садыр Жапаров андан сырткары мына Каныбек Иманалиев жөнүндө да айтты да. Ал дагы мисалы мурда тынч отурду эле, анан кийин айрым ошол саясий баягы президенттикке чыккандар артында баягы коррупциялык иштери бар депчи. Сиз не деп ойлойсуз? Ушул президенттик шайлоо бүткөндөн кийин куугунтук болушу мүмкүнбү же саясий куугунтуктар же болушу мүмкүн эмеспи? Кандай сабак алышы ыктымалбы азыркы мисалы жетекчилер, жеңип келген президент же болбосо? Биринчи кезекте Садыр мырза бул информацияны каяктан алды? Ушул суроого жооп бериш керек да. Садыр мырза биздин билишибизче бүгүн эмгек өргүсүндөгү кадимки баарыбыз сыяктуу бир катарга туруп чыгып аткан кандидат. Ага эч кандай мындай информация келбеш керек биринчиден. Кылмыш иши бар экен жөнүндө. Демек, ошол атайын кызыгуучу топ, кызыккан топ. Ошол информацияны жеткизип атат да. Бул биринчиден. Экинчиден, Каныбек Иманалиев Атамбаевдин убагында аябагандай каршыккан оппозициянын башында болчу. Ал кезде Атамбаевдин эң ишенген кишиси абдан акылдуу, ал дагы Сегизбаев деген УКМКнын башында турган. Ошолор казып таба албай койгон, менин билишимче, ишти. Бир дагы ишти. Анан ошончо жыл казылып табылбаган иш 5 жыл казылып 10 күнүн ичинде табылып калса, буга таң калууга себеп бар. Ошол таң калуу келип бул саясий куугунтук эмеспи дегенден кабар берет. Эл ошентип ойлойт. Атаандаштарды азыркы чыккан өзүңүн атаандаштарыңды мындай нерсе менен буну коркутуу деп кабыл алышы мүмкүн. Бирөө саясий куугунтук деп кабыл алышы мүмкүн. Ал шайлоо бүткөндөн кийин өзү мыйзам алдында жооп берет деп ойлойм.